Саламатсыздарбы? Өзүңүз көрүп тургандай, бүгүнкү видеобуз көрсөтмө куралдарынын жардамы менен. Бул бош идиш биздин жашообуз. Жашообузду албетте мен ишенип турам, ар бирибиз эле маанилүү нерселер менен толтургубуз келет. Ар кимдин маанилүү нерсеси бул өзүнүн баалуулуктарына жараша. Мисалы, мен үчүн балдарым менен убакыт өткөрүү, башкалар үчүн карьера болушу мүмкүн. Ошондуктан биз жашоо идишибизди маанилүү нерселерге толтурдук. Бул али толо элек. Андан кийин биз өтө деле маанилүү эмес деген нерселер да болушу мүмкүн. Ал нерселер да керек жашообузда, ал нерсе менен толтурабыз. Андан соң биздин жашообузда дагы орун калат. Анан жашообузда эми бул нерсенин деле анча мааниси жок, бирок бул нерсе дагы керек жашообузга деген нерсе менен дагы толтурсак болот. Ошентип биздин жашообуз башкача айтканда куру бекер өткөн жок. Жашообузда керектүү нерсенин бардыгы орун алып атат деп эсептесек болот. Эми кайра башынан мен сиздерге бир нерсе көргөзөйүн. Эгер биз жашообузду алгач анча деле маанилүү эмес мен үчүн деп айтканыбыз менен, бирок убактыбыздын көбүн, энергиябыздын көбүн ошол нерсеге коротуп туруп, идишибизди биз үчүн анча деле маанилүү эмес нерселерге толтурдук дейли. Анан эми бул деле керек деп буга толтурабыз. Ошентип биздин жашообузда карасаңыз өтө маанилүү деп эсептеген, биз үчүн баалуу деп эсептеген нерселер үчүн орун калбай калат. Азыр мен бияка сала турган болсом кулап кетет да, жумуртка жарылып калат. Ошондуктан келиңиздер, ардактуу көрөрмандар, жашообузду туура пландаштырып, баалуулуктарды туура, приоритеттерди туура коюштуруп, жашообузду өз колубузга алалы. Ийгилик сизге.